Media Hub көрөрмандары, бүгүн биз Кыргызстандын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев менен зилзала болгон аймакта кыргызстандыктарга кандай жардам көрсөтүлүп жатканы боюнча сүйлөшөбүз. Сиз кечээ Азаттыкка маек берип жатып, 2 суткада 300дөн ашуун кыргыз жарандары кайрылганын айткан экенсиз. Бүгүн 8 февралга карата алардын саны канчага жетти? Кайрылган жарандарыбыз боюнча силер туура түшүндүңүздөр, ал 300дөн эмес, 400дөн ашык жаран. Ал бул жактагы эле жашап аткан же болбосо ошо зилзаланын кесепетинен бир зарар алган жарандар эмес, ал жалпы жарандар. Кыргызстандын жарандары да Кыргызстандан да кайрылып атышат. Өзүнүн жакындарын издеп, тааныштарын издеп, туугандарын издеп кайрылып жатышат. Азыркы убакытта жер титирөөдөн кыйраган ошол 11 областында биздин 5 дипломат иштеп атат. Ошондой эле ушул жерде жашаган кыргыз жарандарынан активисттер, студенттерибиз чоң жардамдарды берип иштеп жатышат. Кече айтып кеткендей эле Анкара шаарындагы элчилигибизде, Анталия менен Стамбулда баш консулдуктарыбызда 24 сааттык штабтар иштеп жатышат. Азыр эми кече 400дөн ашык кайрылуу болду десем, эми азыр саны деле билинбейт, себеби дегенде ар бир 5 мүнөт сайын, 10 мүнөт сайын эле телефондук байланыштарга чыгып атышат. Телефондук байланыштар элчиликке келе башташты. Ошондой эле ошол жердеги жер титирөөдөн баягы зарар алган Боордош Түрк элине жардам беребиз деп биздин активисттер, студенттерибиз, булардын Түркиянын өзгөчө кырдаалдар боюнча иштөө борбору бар, АФАТ, ошол жака ыктыярчы болуп, котормочу болуп, жана ошентип кайрылып атышат. Жалпы жаран боюнча Стамбулда 3 борбор ачылды, Анкарада 2 борбор, Анталияда да борбор жардам чогулуп жатат. Эми кайрылган болгон айтсак, азыр биздин ошо шаарларда мен айтып кеткендей, Адана шаарында, Газиантепте, Малатияда, Кахрамамарашта биздин 5 дипломат иштеп атышат жана ыктыярчылар. Кечээ күнү Казакстандын авиа рейси менен Астанага 2 жараныбыз учурулду. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстанга кайтууну каалагандарды ошо Газиантеп шаарына азыр издеп топтоп атабыз. Казакстандан дагы авиаборт келет экен, гуманитардык жардам менен Астанага жиберип, Астанадагы биздин элчилигибиздин жардамы менен Бишкекке жибергенге аракет кылабыз. Ушул саатта кыргыз жарандардын ичинен баягы жаракат алгандар жок. Зилзала болгон аймакта Газиантепке карата жол жабык деп айтып жатышат. Ал жака куткаруучулар, ошо элчиликтин өкүлдөрү кантип жетип жатышат? Эми ар түрлүү жолдор менен. Ал жерлер шаарларда жолдор жабык чындыгында эле. Электр энергиясы жок, байланыш жок. Ал жерде биздин бир 27ге жакын жараныбыз ушул шаарларда азыр Боордош Түрк жарандар менен эле бирге ар түрлүү чатырларда жашап атышат. Бирок эң негизгиси Кудайга шүгүр деш керек, баардыгы аман эсен, ден соолугу жакшы. Бирок ошондой болсо да эрде кичинекей балдары менен болгон үй бүлөлөрүбүз бар экен. Ошондой эле баягы боюнда бар эжекелерибиз бар экен. Алар менен байлашып, азыр алардын жанында биздин дипломаттар бар. Көпчүлүгү, бир бөлүгү Кыргызстанга кайткысы келишкен жок. Алар ошо Түркиянын башка шаарларындагы тааныштарга, биздин активисттерге Анталия, Стамбулга, Анкарага барабыз деген ниеттерин кылып атышат. Анын үстүндө дагы иштеп атышабыз. Бирок эми дипломаттардын саны, консулдардын саны жетишпейт, бирок баардык аракетти жумшайбыз. Газиантепте биз болжол менен бул жакта 3000дей кыргызстандыктар барбыз деп айтып жатышат. Алардын баары тең каттоодон өткөн эмес экен. Каттоодон өтпөгөндөр дагы кантип, аларда маселе жаралган жокпу? Сиздер менен байланышууда же башкада? Байланышуу болуп атат. Эми чындыгын айтканда, биринчи күндөрү, ошо зилзаладан кийинки биринчи күндөрү бизге кайрылуулар болгон, телефондор берилип, мисал үчүн Газиантептен 4 кишини таба алышпай, Аданадан 3 кишини таба алышпай, берки Малатия шаарынан 2 кишини, алардын көпчүлүгү дээрлик 90% байланышка чыгып, биздин байланышка чыктык, издеп таптык. Элчилик 24 саат Түркиянын президенттик аппараты менен, тышкы иштер министри менен, анан өзгөчө кырдаалдар боюнча борбор АФАТ менен биргелешип иштеп жатабыз. Булар дагы эми өзгөчө ыраазычылык билишибиз керек. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай кыйналгандарына карабай,
чет өлкөлөрдүн жарандарына да өзгөчө көңүл буруп жатышат. Бирок жана айтып кеткендей, ал 11 областтын көп шаарларында азыр акыбал кыйын. Канча кыргызстандык анда мекенге кайтып келүү ниети бар экендерин айтып жатышат алар. Эми жалпы жөнүнөн айтканда, түз Кыргызстанга кайтабыз дегендер бир 30га жакын жараныбыз. Себеби дегенде кээ бирлери Астана аркылуу дегенге макул болбой ошондой кылып атышат. Эми ал сан улам өзгөрүп атат. Бир күнү бир 20га жакын Кыргызстанга кайтабыз дешип атат. Анан бирок бир күндөн кийин алар кайра баш тартышып, Түркияда эле калабыз, башка шаарларга кетебиз деп, себеби дегенде баягы тууган ташкандар телефон чалып атышат, достор телефон чалып атышат. Ошондой болуп, алардын дагы мындай ойлору күн сайын өзгөрүп жатат. Азыркы күндө Кыргызстанга кайтабыз дегендер бир 25 кишинин тегерегинде, ошол областтарда. Анан эми башка Түркиянын тынч областтарында дагы Кыргызстанга барабыз дегендер бар. Алар Стамбул шаарына барышып алып, билеттерин алып кайта беришсе болот. Газиантепте иштеп жаткан кыргызстандыктарды мындан ары Түркиянын башка шаарынан жумушка орноштуруу боюнча да элчилик көмөк көрсөтөбү? Эми бул мындай жардам бериш кыйын, өзүңүздөр билесиздер. Себеби дегенде Түркияда эми расмий иштеп аткандар бар, башка жолдор менен иштеп аткандарыбыз бар. Анан буяктагы миграциялык мыйзамдагы баягы акыркы жарым жыл дейли, акыркы бир жылы Сириядан бияка көчмөндөр 3 миллион, Ирактан келгендер көп болуп атат. Бул Россия, Украина кагылышуудан кийин ал жактан келгендер көп болуп атат. Ошондуктан мындай катуу көзөмөл болуп жатат. Анан ошондуктан эми элчиликке бардык жерге эле жумушка орноштурабыз деп, жардам беребиз деп айткандан туура эмес болот го дейм. Биз колдон келген жардамды берүүгө аракет кылабыз, бирок андай мүмкүнчүлүк бизде жок. Медиахаб көрөрмандары, мына өзүңүздөр көргөндөй эле, элчи Руслан Казакбаев бүгүнкү күнгө карата зилзалардан жабыр тарткан же болбосо өлүм катталган кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Бүгүнкү күнгө карата канча кыргызстандыктарга жардам көрсөтүлгөн так саны жок деди, себеби алар абдан көп кайрылып жатышат деп айтып жатышат. Сиз Медиахабты көрүп туруңуз, биз мындан аркы окуяларды дагы ыкчам берип турууга аракет кылабыз.